жөнөкөй эле мисал тамактанган учурда бир нерсе жештен мурда үч нерсени кылат экенсиз. Биринчиси баштардан мурда бисмилла, аягында Кудайыма шүгүр, альхамдулилля. Ортосунда ой жүгүртүү. Бул жөнөкөй келип калган жок. Мына жөнөкөй алманы канчалаган дыйкандар колдон колго өткөзүп, эмгек кылып, көчөтүн коюп, алма бышканга чейин канчалаган эмгектер болду. Буну грузчик жүктөдү, базарга келди, дыйкан тандады, дыйкандан бизнесмен тандады, бизнесмен тандап келип рынокко койду, рыноктан тандап сиз алып келип дасоконго коюп атасыз. Айтор канчалаган эмгектер болду. Муну жеп алып мен эмне кыламын? Күчүмдү кайсы энергиямды, мындан алган азыкты күчүмдү кайсы жерге иштетемин деген нерсени теманы ойлонушуң керек. Башындагы бисмилланын дагы, аягында дагы альхамдулилланын дагы пайдасы болбойт, эгерде сен ортосунда ой жүгүртпөсөң. Бул нерселерди жеп алып не кыласың? Зина кыласың, арам иш кыласың, күнөө кыласыңбы? Же Кудайга шүгүр келтирип, мекен үчүн, эл жер үчүн ушул күчүңдү сарптайсыңбы? Кээ бирөөлөр бар, жегени букадай өгүздөй, бирок жөн эле жатат да, тикток унчукулап. Эркек бол, мекен үчүн, эл жер үчүн аракет кыл. Динибиз өтө жеңил, динге оор калаба. Жеңилдештиргиле, оорлаштырбагыла динибизди.